Урматтуу кыргыз элим, бүгүн 11 октябрь 2021 жыл. Камчыбек Жолдошбаевдин күйөө баласы Айбек Сыдыковдун колунда иштеген мына 5 тарынын формасын кийген эки охранник, ошондой эле бир гражданский кийген киши келип, биздин Акмөр 10А адреси боюнча, бул адресте 17 жылдан бери жашайбыз, үйүбүздүн заборун, ошондой эле дарбазасын бузуп кетти. Апамдын өткөнүнө 4 ай болду. Коомчулукта ушунчалык резонанс болду, бирок буларга дагы деле эч кандай чара колдонулган жок. Булар дагы эле биз өзүбүз билебиз деп кылып атат. Ошол Кудайдын жарык күнүндө келип ушинтип бузуп жатат. Мындайдан кийин мен ойлоп калдым, ошол Кыргызстанда мыйзам жалаң гана ошол мага окшогон бейбичараларга гана иштейт окшойт деп. Мындай колунда бийлиги бар, акчасы бар адамдар кайрадан эле келип каалаганын кылып, бизге дагы эле тынчтык бербей жатат. Байкасаңыздар, 2 контейнер дагы деле короодо турат. Аны мэрия бир аз нары жылдырган, ошол менен эч кандай чара колдонбой эле. Кимден жардам сурарды, кимге кайрылууну да билбей калдым мен. Ошол баарын Кудайга эле койдум окшойт. Карасаңыздар, мына жарыктын күнүндө ушинтип бузуп кетип жатат. Эмне деймин, Кудайдан кайтсын баары. Баарын көрүп туручу Кудай, таразылоочу Кудай, Кудай буйрса Кудайдан кайтсын сиздерге дагы. Ошол үйдө жалгыз балдар менен болгондуктан ошол видеого тарткандан башка эч кандай чарам болгон жок. Ошол. Салам достор. Мен Уялчактын азыр 16 микрорайонунда турам. Мына көрүп атасыздар. Ушул боюнча мен мынакей сот процесстери мына эми жакын арада бир жумадан кийин башталат. Баягы миллион илем деген ушул тууралуу жайында ой пикиримди билгизгем. Уялчакка таандык деп. Бирок ал башка бирөөлөргө оформить этип койтур бул жерде. Бирок тиги жерде таптак жазылып турат 5 сары деп. Ош базарда да 5 сарысы бар экенин билесиздер. Бирок мен ушуну менен ушул ачкөчтүн ба ушуга тойбой нарын этине тоюп алып, бүгүн 11 октябрда баягы Манзура эженин каза болгон контейнерге кыпчып каза болгон өтүп кеткен, бул дүйнөдөн өтүп кеткен эженин үйүнө бүгүн кол салды. Бараталарын талкалап неметип, азыр ал видеону дагы мен салам бул жерге. Мол деген Акмурбаева, Тыналиева, мынакей. Бул жерде жөн эле тетигилер таккылатып жөн эле иштеп атышат. Көптөгөн кишилердин акчасын дагы бербейт экен. Байкуш карапайым эл мээнет кылып, момундай суукта тетигинтип иштеп атышат. Бир дагы жумушчулардын мынакей канча деген мага рабочийлери баягы издеп дагы жүрүптүр. Бербейт экен эч кандай акчаларын. Бирок кызы дагы ошол мезгилде кызы дагы кайрылып атат. Коомчулукта мындай резонанс болуп атат. Эмнеге буга көңүл бурбай атат? Ошонун себебинен мен эртең ГКМБга Ташиевдин алдына барам. Кээ бирде, мисалы карасаңар, колунда жок деле баягы көп деле баягы колунда жоктор адамдарды деле камалгандар бар да, ошо ГКМБнын ичинде, дөскө жакын киши камалган, ошонун ичинде колунда жок деле адамдар бар. Ама ошол монда уялчактар көрүп атасыңар, сүйлөгөн сөздөрүн шылдыңдап, нарын этине деп, мынакей нарын этинен жеп алган, бул нарын этине тоюп алуу эле баягы күчтүмүн деп эле баягы кылган иши мына ошол дагы алдыда. Эртең көрөсүздөр. Бүгүн Уялчак кайра раматтылык Манзура эженин үйүнө кыздарына воротасын бускулап бандитский кылам менен кол салды, мындайча айткандачы, кол салды. Мен мынакей жайы менен Садыр Жапаровго кайрылып, ошол жерде мисалы правительствонун алдында дагы үндөрдү катып ошентип келдим.
бирок бир да үн каткан жок. Негедир мындай болуп атат? Же күч жетпей жатабы, же аркасында дагы уялчактын аркасында дагы чоң бизнесмендер турабы, ал жагын да карап атам. Бирок мен эми жайы менен ошентсем дагы эми муну менен баягы серьезно алышпаса болбоду. Күс менен Ташиев менен алышамга деп койдум да, ушу Күс менен Ташиев менен. Ташиевке кайрылам. Бүгүн 11-и азыр видеосун жүктөйм. 5 сарынын балдары, ошол эле 5 сарынын балдары кандай болуп барып, Кояйга карабай соттордун чечими жок, эле бандитский кыланга салып, бүгүн мынакей 11-инде мен жетишпей калдым, барып заборлордун баарын бусуп, кышы менен дубалдардын баарын бускан. Албакуш Карапайым кызы Жылдыз колунда келгенин эптеп тургузуп бир забор турса, алардын баарын бускулап жаткан азыр видеосун чогуу жүктөйм. Уялчактын жана 16 микрорайонундагы Facebook азыр жүктөйм. Еще плюс азыр дагы түз эфирден дагы чыгып айтам калган ой пикиримди. Биз мынакей биз эртең Ташиевке барабыз. Эртең Ташиевке да барабыз. Бул кандай десем, жана айтып атпайбы, нарындын эти күчтүү депчи. Бул нарындын этине тоюп алып але жегир, нарындын этине тоюп алып мен күчтүүмүн деп, ушундай бир күчтүүлүк бир эмеге салып, биз бул жерде какшанып атабыз, неметип атабыз. Кояй дегенге кыскасы карабай жатат да, Кояй дегенге карабай жатат. Дагы бир нерсени айта кетейин. Бул мага жана Руслан Тагаев аркылуу Айбек деген күйөө баласы бар экен. Ошон Сыймык деген дозу бар экен. Сыймык деген дозу Руслан Тагаевка келип, азыркы Ленин райондук акими болуп келген. Ошол аркылуу акча сунуштаган. Мен баш тарткам. Мынакей, эгер ишенбесеңер, ошол Руслан Тагаевтан барып, мынакей, Ош базарда Ленин районунда аким болуп турат. Эгер ишенбесеңиздер, мен ошонун өзүнөн барып да видео кылып берем. Анан кече Бекзат баягы бир айта кетти, ушинтип митинг кылып, анан акча алат экен, анан мынтеткен, тигинтеткен. Анын баарын ошол менен кечедин да мен Бекзатка жолугуп, ал өзү бооруда ооруп бир чети. Мен дагы ошол айттым. Кел, анда ошондой боло турган болсо, мешитке голосовой жөнөттүм, баралы, Куранды кармайлы. Эгер ошондой сен ойлой турган болсоң, же бирөөдөн укчу болсоң, ошо Куранды кармап айтып бер. Анан мен дагы алган жокмун эч кимден акча деп мен да айтып беримсем, өзү баш тартып, баягы кечирим сурап эметти кылды. Анан мен дагы ага борморуду, ал дагы мага борморуду, бири-бирибизден кечирим сурашып неметтик. Мен азыр өзүм аны да түз эфирден айта кетем.